Ырчы Роза Аманова менен жазуучу Бактыгүл Сейитбекова талашып жаткан мал базар чынында кимге тиешелүү? Мал базардын чыныгы ээси ким? Буга чейин мындай соболду эч ким салган эмес. Куран кармап карганган Кубанычбек Жумалиев кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жетимдерди багып жүргөн жалгызбой эне Роза Шамшыкеевадан тартып алып, жубайы Роза Амановага белек кылганбы? 75 жаштамын. Розаны кайсы жоругун айтайын эми. Биринчиле ушу келип үйгө кызыңызга комуз чертип берейин деп келип алгач эле ошентип таанышкан. Ошентип келип жүрүп эле анан кийин ошо менин жолдошум 2002-жылдары. Ошо 2001 ошо мал базарды ошо жолдошум 40 жылдан ашык эмгек кылган үчүн ошо Облпотребсоюздан ошо токтом негизинде алган да, ошо пенсияга чыгарды ошо 40 жылдан ашык эмгек кылган үчүн. Анан ошентип алып ошо 1 жылдай иштеп элек деле ооруп калды. Ооруп калып анан өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин эле 5 күн болбой эле Роза Аманованын бир тууган иниси эч жерде иштебеген, 10ду жаңы эле бүткөн бала. Ошол бир Жалал Абадтан бир ревизор келиптир. Эже мал базарга тийиштүү документтериңиздин баарын бере тургузчу. Буга көрсөтүп туруп эле кайра алып келип берем деди. Анан эми ал Роза жакшы эле тузумун татып, жардамын көрүп жүрдү эле. Деп эле мен шек санабай эрте менен алып келип беребиз эже, өзүңүз эле иштей бересиз дегенден кармата бердим. Анан эртеси алып келип беребиз десем, алып келбей койду. Анан мен бир тууган иними жибердим. Ошо алып келбей койду, о документтерди барып алып келчи деп. Анан барса инимди бүгүндөн баштап силердики эмес, биздики болот эми. Эч кандай документтер берилбейт деп эле анан кол башын кайрып, аякети менен начальник милициялардын баарын толтуруп отуруп алышпыр дейт. Ошентип кайра келди, ой, сени алдап алып кетишиптир алар. Документ берилбейт деп койду деп. Ошо ойдон берилбей бу мүнөздү анан мен жаңы эле өлгөн, жолдошум өлгөнүнө 5 эле күн болгон. Балдардан майда болчу, 4 жашар, 6 жашар. Анан эң чоң кызым эле школдо окучу. Анан сен өлүп калды, алып койду деп ошо каралуу башы менен эшикке чыкпайм деп отура бербей, бар айланайын деп баары аксакал көксакалдын баары келип кейип, кой буларды сен кантип багасың эми деп анан мен Жумалиевдин өзүнө барып көрүп эмне дейт экен дегенден, анан Жумалиев анда транспорт министри экен биякта. Ошонун өзүнө келдим анан. Ошо каралуу башым менен ошо айланайын, силер эми туштарыңар кыбыла болуп атат. Мен ошо бир мал базардан бөлөк эчтекебиз деле жок. Балдардан майда, айлыгымда ошо пенсияга медиктердики аз болот. 270 сомго пенсияга чыккам. Ошо менен эми бул 3 жетимди кантип багам айланайын деп Жумалиевдин өзүнө келсем, ой, мен бир тууган кайным болуп атпайбы, сизге эчтеке кыла албайм. Облпотребсоюздун председателине барыңыз, мен ошо эке звонить этип коеюн деди. Ошонткөндөн анан кайра кеттим. Барып анан Облпотребсоюздун башкармасына барсам, ал болсо Жумалиев болуп атпайбы, биз эчтеке кыла албайбыз да дейт. Ошон бойдон эми бүт жерге эле барып жүрдүм. Эми силер ушу 20 жылга чейин каякта жүрдүңөр деп, 20 жылдан бери эле арыстанып эле барбаган эшигим калган жок. Анан айлыгымда эчтекеге жетпесе, адвокат жалдайын десем акча керек экен. Ошо колдо жоктун айынан меникин эч ким канааттандырбай келат ушул убакка чейин. Камчы Ташиевке, Зулушевка, Садыр Жапаровка баарына арыстанып атып, анан ошо арызымдын негизинде Токтогулдан тергөөчүдөн кагаз алдым анан. Ошо жерге барыңыз дегенден. Ошолор арызымдын негизинде ошолор карашып, анан архивден таптык деп Токтогулдан тергөөчүсү барсам айтты, сизге 2008 жылы эле тиги Турусбеков Акылбектин
чечими жокко чыгарылсын деген документтерди таап чыктым. Эже бул убакка чейин эмне кылып жүрдүңүз дейт. Бул убакка чейин барбаган эшигим деле калган жок. Меникини эч ким укпай койду да. Деп анан ошол негизинде анан кийин арызданып жүрөм. Роза Манова кайра эле уялбагандан өзүң уял деп ал уялып калбай эле кайра мени соттон сотко берип атпайбы? Аброюма шек келтирди деп. Былтыр Октябрьский сотуна берген. Андан акталып чыксам эми быйыл Ленинский эмесине сотуна берип кайттыр. Миллион өндүрөм деп. 2 кыз 1 жыл уулум бар. Ушу эң улуу кызым ушу 14 жолу операция болуп инвалид. Анан ушу 1 кызым эптеп окуттум. Уулум бар, ошо үйлөнө турган маалы эми ушу каражаттын жоктугунан ушу жалгыз менин пенсиям. Тиги кыз инвалид. Балам деле ушу иштебейт ушу жерде. Айылда иш деле жок да. Шаарга келсе квартира керек экен. Баары жок акча экен. Ошон үчүн бүт эле менин колумда азыр. Кыйналып атам. Өзүмө мейли элем ушу жок дегенде ушу атасынын керези бар эле ушу эң кичүү уулум ушу дастанга калзым Мал базары деп.